Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Жапон жергесине ушундай жумушчу виза алып легалдуу түрдө, закондуу түрдө орношуп кетишти. Бул жарандарыбыз чынын айтканда Кыргызстанда япон тилин аябай жакшы билген мыкты жигит кыздарыбыз болчу. Булар ошо Окинава префектура деп аталат. Эң мындайча айтканда туристтик зона деп аталып, жылына бир 6 миллиондон чукул туристтер барган жер экен. Чет тилин билген, англис тилин, орус тилин билген, ошо башка чет тилин билген жаштар Японияда аз, анан жетишпегендиктен ошолор биздин компания аркылуу ошо биздин жигиттер жумушка орношуу мындай мүмкүнчүлүгүн алышы да. 6 адамдын бирөө бул биздин өнөктөш компаниябызда иштешип, ошо бизден барган кыргыз жарандарын ошол жерден куратор катары карап турган жигитибиз Дастан деген жигит. Ал ошол жерде ал закондуу түрдө жашоосунда, жумушунда, же болбосо баягы тил табыша албай ошол маселелерди чечип берчү жигит. Биринчи алгачкы топтогу орношкон компаниялар бул белгилүү компанияларда аябай Япониядагы белгилүү гостиницалар, мисалы үчүн эки кызыбыз болсо ошол жерде аябай белгилүү дүйнө жүзүндө атактуу эмелерди, продукцияларды сата турган магазиндерде иштешет. Ал жерлерге даже япондор орношушу кыйын да. Анан ошол жерге биздин жарандар жумушка орношушу дагы аябай биз үчүн чоң кубанычтуу нерсе болду. Бул жарандарды силер кандай жол менен тандадыңар? Анан кийин ошол жактагы ошол Окинава префектурасынын бийликтери менен сүйлөшүүлөр кандай жүрдү дегендей, бул көп убакытты алдыбы? Эмнеден башталды эле негизи? Биздин өнөктөш компаниясы Японияда Relationship деген мындай компания ушул жылдын 20 февралында 20дан ашык Япониянын белгилүү компанияларга биздин жаштардын презентациясы болуп өткөндө ошо Окинава деген жерде бизден 25 киши катышкан, ошо жаштар. Япон тилин билгендерден бул жерде почти ошонун 80-90% уже жумушка орношту да. Бул алгачкы топ болсо, булар биринчи баягы жумушка орношуп, баягы виза алышып, анан кеткен да. Эми дагы экинчи, үчүнчү топтор бар, виза күтүп атышат да. Буюрса алар дагы жакын арада виза алып калса, алар дагы буюрса кетет деп ойлойбуз. Булар ал жака баргандан кийин ошол компаниялар турак жай, ал бул жагын дагы камсыздап берет да, айлыгы алдын ала сүйлөшүлүп дегендей. Япония негизи виза системасы аябай кыйын да алышчы. Жумушчу визасын алыш аябай кыйын да. Жиберердин алдында контракттар келет. Айлыгы канча, иш күн канча күн иштешет. Бүт бардык мындай майда чүйдөсүнө чейин контракттар келет. Контрактты түзүп, анан тияка жиберебиз. Алар анан жанагы департамент по миграции деген бар, ошол жерге өткөрүшүп, анан виза алышат да. Медстраховкасы, шарттары, бардык шарттар түзүлгөн. Бул жактан биз кепилдик боло алабыз. Анткени Жапон мамлекетинде иштеген, барган чет элдик жарандар болобу, биздин жаран болобу, укуктары япон атуулдар менен бирдей болот да. Жумушчу виза 1 жылга түзүлгөн. Өздөрүнүн иштегенине жараша, эгер аябай жакшы иштеп, өздөрүн жакшы көрсөтсө, компания бул киши бизге иштегенге керек деп чечим кабыл алса, кийин узартылып кетиле берет. Айбек мырза, андан кийин биз сүрөттөрдөн көрдүк, ошо Окинавадагы тосуп алгандар аябай бир башкача тосуп алышыптыр, ошол жакта журналисттер менен, жазуулар менен, кош келиңиздер деп. Анан бул ошол биринчи жолу барып аткан үчүн ушундай бир чоң мындай маани, көңүл бурулдубу же кандай? Мынчалык күткөн эмеспиз. Аякта депутаттар келди, ошо Окинаванын префектурасында белгилүү кишилер келип тосуп алышты. Маалымат каражаттарында да берилди, телевидениясында, гезиттеринде да аябай кенен чагылдырылыптыр. Биринчиден баягы Кыргызстандан биринчи барып атышат, биринчи жолу. Экинчиден баягы жумушчулардын чынында жетишпегендиги деп ойлойм. Үчүнчүсү бул ошо Кыргызстандан барган жаштардан аябай чоң зор үмүт кылып атышат да. Анан Айбек мырза, айтсаңыз, мынакей азыр эми көп жаштар ошол бир жака чет элге чыгып кетсем деп, АКШ болобу, Түштүк Корея болобу, Орусия болобу, мындай аракет кылышат да. Ошол чыгып эле кетип, ошол жактан иштесем, айлык акча тапсам депчи. Анан мисалы ушул сиздин маекти угуп жаткан жаштар дейлик, ошол жумушсуз отурганча, эгер Жапонияга барабыз десе, ошол сиздердин компанияга кайрылыш керекпи, эмне кылыш керек дегеле, ошонун жолдорун айтып кетсеңиз. Биздин эң биринчи талап бул япон тилин окуш керек да. Биз 3 багытта жөнөтөбүз да Япониягачы. Биринчи багыт бул жана япон тили, мисалы үчүн бизде окуп 5 жыл окуп, Японияга стажировка барып келип япон тилин жакшы билгендер, бул жанагы жакшы айлык акы,
таза жумуш мындайча айтканда жакшы жумуштарга барышат да. Жогорку тажрыйбалуу адистер деп коебуз, биринчи. Экинчиси бул япон тилин билбейт, бирок кичине Кыргызстандан окуу базовый деп коебуз, алгачкы ошо япон тилин үйрөнсө, булар жанагы завод, фабрикаларга, курулуш, азыр ошо 2020-жылы Токиодо олимпиада болот, ошол жерде курулуш иштери аябай көп болот. Ошо курулуш тармагына адистер да аябай көп керек да. Ошондуктан ошо япон тилин 4 айдан 6 айга чейин окуса, бул дагы барганга мүмкүнчүлүктөрү болот. Бул экинчи багыт. Үчүнчүсү бул окууга да барып япон тилин окуп келишет да.